Интернет чөйрөсүндө биз өзүбүздү кантип алып жүрүү керек, коопсуздук эрежелерин кантип сакташыбыз керек, жана башка ошо кибергигиена башка эрежелери тууралуу бизди мынакей спикер Марат Төрөбеков тааныштырат. Мен модератор Наргиза Нанакеева. Марат Төрөбеков эксперт тууралуу кыскача маалымат берип кетейин. Марат Төрөбеков негизи эле маалымат технологиялар жаатында аябагандай тажрыйбасы мол эксперт. Бул адам ошо киберкоопсуздук боюнча, интернет коопсуздук боюнча Кыргызстанда экстремизм жана терроризм менен күрөшүү, коррупция менен күрөшүү, мамлекеттик дин саясаты боюнча деги эле мындай дагы башка маселелер боюнча бул адам мыйзамдардын, укуктук ченемдик актылардын Кыргызстандагы жана башка көптөгөн концептуалдык документтердин авторлорунун бири. Ошондуктан мына ушундай адамдын оозунан биз азыркы күндө ошо интернетте кандай эрежелерди сакташыбыз керек, коммуникация кылганда бири бирибиз менен кантип коопсуздук эрежелерин сакташыбыз керек, персоналдык маалыматтарды кантип ошо интернетте жарыялаганда дагы кандай эрежелерди так сакташыбыз керек, ошонун баардыгын бизге айтып берет. Анан кийин дагы бир жолу айтып кетейин. Эгерде кандай бир суроолоруңуздар болсо, колуңуздарды көтөрүп, анан кезек менен өзүңүздөрдү тааныштырып, туруп алып, анан кийин суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Азыркы күндө Марат Төрөбеков интернет саясаты боюнча жарандык демилге коомдук фондунун өкүлү. Рахмат чоң Наргиза. Бүгүнкү биздин темабыз негизи бул 4 күндүк тренинг темасы. Абдан чоң маалымат бар бул жерде. Бирок бүгүнкү убакыттын тардыгына байланыштуу мен сиздерге өтө кыска жана нуска айтып берүүгө аракет кылам. Негизги көйгөйлүү жерлерин, тоготер жерлерин гана айтып түшүндүрүп кетем. Санариптик коопсуздук. Бул темага өтөрүнүн алдында мен сиздерге өткөн жылкы пандемия убактагы ошол маалды сиздерге салыштырып кетким келет. Башында коронавирус илдети келгенде бизде абдан көп өкүнүчтүү өлүмдөргө алып келди. Анын негизги себептери бул биз гигиенаны сактабагандык болду. Бул орууну билбегендик болду. Бул орууну билбегендиктен бул дарылоонун жолун билбедик. Ошол себептен абдан көп адам тилекке каршы өмүрү менен кайтышып кетишти. Кибер тармакта так ушундай. Эгер гигиенада адам сиздер түзүлүштөр менен колдонуп атканда санариптик түзүлүштөр менен гигиенаны билбесеңиздер, так сактабаңыздар, ал ошондой эле коркунучка алып келет. Кылмыштар азыр акыркы 10 жылдын ичинде 12 миллиондон 8 миллионго чейин өстү кибер кылмыштардын өлчөмү. Ошол себептен бул көрсөткүч токтобойт, мындан ары дагы жогорулай берет. Өзгөчө сиздер журналисттер кибер кылмыштар менен тикеден тике өзүңүздөр жолуктуңуздар. Чоң Кактус Медиа сыяктуу Клоп, Азаттык деген чоң маалымат агенттиктердин баары ошондой коркунучтар менен, ошондой кибер кылмыштар менен жолукту, өзүнүн практикасында көрдү, бул эмнеге алып келет экен. Мен сиздерге бүгүн ошо негизги бөлүктөрүн гана түшүндүрүп айтып кетким келет. Эң биринчи бул теманын баштаардын алдында биз санариптик тобокелчиликтер жөнүндө түшүнүп алышыбыз керек. Биз эмнени коргойбуз, эмнеден жана коргойбуз деген суроолорго жооп издейбиз бүгүн. Эң биринчи биз деген санариптик активдер жана санариптик жашоо деген нерсени түшүнүшүбүз керек. Ар бириңиздер, өзгөчө журналисттер, баардыгыңыздар санариптик түзүлүштөр колдоносуздар. Анын ичине кирет телефон, анын ичине кирет смартфон, анын ичине кирет компьютер, анын ичине гаджет жана башка түзүлүштөрдүн баары кирет. Ошонун баардыгы колдонгондо сиздер атайын гигиена сакташыңыздар керек, жол эреже, атайын эрежелерди сакташыңыздар керек. Ошондо гана сиздер коопсуз боло аласыздар. Санариптик активдер дегенде азыркы маалда көңүл бурбайт. Актив дегенде биз баягы мал мүлк, машина же болбосо үйүбүз, материалдык ошолорду гана эске алабыз. Бирок азыркы учурда сиздерде ошол материалдык жактан санариптик жашоодогу активдериңиздер көп. Анын ичине эмне кирет дегенде, анын ичине кирет сиздердин аккаунттар, сиздердин телефон, компьютердагы маалыматтар. Ошонун баары сиздердин активдериңиздер, ошолордун баары сиздердин байлыгыңыздар.
негизинен санариптик активдерди биз сиздер көрүп тургандай 4 бөлүккө бөлүп алабыз. Биринчиси бул түзүлүштөр, экинчиси бул программалар, өзгөчө сиздер компьютерде колдонгон операциондук системалар, тутумдар, сервердик программалар, мобилдик тиркемелер, социалдык медиа. Алмаз Байкемеловдун тактап оңдоп кетти, тармактар эмес социалдык медиа деп айтышыбыз керек деп. Андан сырткары бул маалымат, кандай маалыматыңыздар бар? Аккаунттагы жөнөкөй сиздердин төрөлгөн жериңиздер, жашаган жериңиздер, телефон номер, бунун баары маалымат, бул баары сиздердин активдериңиздер, жок дегенде. Бул сиздин жеке маалыматыңыздар. Андан тышкары компьютериңиздарда жумуш маалыматыңыздар көп. Эгер аны жоготуп алсаңыздар, сиздер үчүн орду толгуз бир таасирин берет. Аны кайра ордуна толтуруш абдан оор болот. Ошон үчүн андагы сиз үйүңүздөргө кандай орусча айткандай бронь ичип койсоңуздар, телефон түзүлүштөрүңүздөргө дагы ошондой бронь кылып коюшуңуздар керек. Ал жөнүндө мен кийинчерээк айтып берем. Акыркысы бул бирдейлик, орусчасы айтканда идентичность деп айтабыз. Бул сиздердин аккаунттарыңыздар, бул сиздердин санарип кадыр баркыңыздар. Мисалы, акыркы учурда көп болуп атат, аккаунттарыңыздар бирөө алып алып, сиздерди админден чыгарып коюп, өздөрү башкарып, сиздердин атыңыздардан ошол аккаунттардан ар кандай маалымат чыгарышы мүмкүн, провокация кылышы мүмкүн сиздерди. Ошон үчүн бул дагы сиздер үчүн актив болуп эсептелинет, бул баалуу. Буга абдан көңүл буруш керек. Кийинки слайдда мен сиздерге түшүндүрүп берем, бул эмне слайд экен. Негизи кибер коопсуздук деген ушул 3 нерсени камтыйт өзүнө. Биринчиси бул купуялуулук, экинчиси бүтүндүк жана жеткиликтүүлүк. Купуялуулук дегенде эмнени түшүнөбүз дегенде, мисалы маалымат ага укугу бар гана адамдар жеткиликтүүлүккө ээ абалы болуш керек. Мисалы сиздердин маалымат компьютерде бул сиз гана ошону көрө ала турган маалымат. Эгер сиз эч кимге уруксат бербесеңиз, аны көргөнгө мүмкүнчүлүгү болбош керек. Бир гана сиз өзүңүз уруксат берсеңиздер. Бул купуялуулук, орусча айтканда секретность, анонимность болот. Экинчиси бүтүндүк. Сиздердин маалымат кандай мойдон сиздер жазсаңыздар, ошол мойдон сакталып туруш керек. Эгер ага бирөө өзгөртүү киргизсе, анда эсептей бериңиздер, бул маалыматтын бүтүндүгү бузулду деп. Азыркы учурда баарыңыздар санариптештирүүнүн артынан электрондук кол тамгааны аласыздар, көп нерсени ошол интернет аркылуу каттап, документтер толтуруп, кол коюп, жөнөтүп бериңиздерге. Ошонун бардыгын бүтүндүүлүгүн сакташ үчүн атайын ыкмалар бар. Эгер ошол бүтүндүгү бузулса, анда маалыматтын бүтүндүгү бузулду деп эсептейбиз. Ошон үчүн биз бүтүндүүлүктү жана купуялуулукту сакташыбыз керек. Жана үчүнчүсү бул жеткиликтүүлүк. Мисалы, бир маалыматка 2 же 3 адам жеткиликтүү болот, доступ деп коет орусча. Беришиңиздер мүмкүн. Эгер андан сырткары дагы башка бирөө ошого жеткиликтүүлүк алса, анда жеткиликтүүлүк бузулду. Негизи кибер коопсуздук дегенде бул ушул 3 нерсени камсыз кылууга аракет кылабыз биз. Бирок азыркы учурда дүйнөлүк практикада кибер коопсуздук дегенде биз кандайдыр бир кибер кылмыштардан маалыматты жоготуу эмес, же системаны токтотуп калуу эмес, ошонун кылмыш болсо дагы ал система иштеп жүрүү принципин, подходун, ыкмасын колдонуп келип баштадык азыр. Бирок Кыргызстанга тилекке каршы бул кеч келип атат. Дүйнөдө ошол тарапка өтүшкөн. Эгер сиздер көрүп турсаңыздар, мен сиздерге жөнөкөйлөтүп жазганга аракет кылдым. Купуялуулук деген качан бузулат, бүтүндүк деген качан бузулат, жана жеткиликтүүлүк качан бузулат деген 3 нерсе. Мен тез айтканга аракет кылам, анткени убактым аз. Мен сиздерге көбүрөөк маалымат бергенге аракет кылгым келет. Сиздер эгер суроолор болсо, аягына кармап туруңуздар, мен андан кийин сиздерге жооп берем. Кийинки сиздерге керектүү нерсе бул санариптик түзүлүштөр. Аларды коргоо. Кантип телефонуңуздарды коргойсуздар, кантип компьютерларыңыздарды коргойсуздар. Албетте биринчиси бул пароль. Сыр сөз, кыргызча айтканда. Мен билем, медиа тармактагы журналисттер жумушта бир компьютерди 2-3 адам колдонот. Ошондо пароль ар кимдики өзүнчө болуш керек. Учетный запись деп коет,
кыргызча филологдор чакырып котордук, бул сөздөрдүн баарын абдан оор келди. Сиздер компьютердин бир нече ыкмалары бар пароль коюунун. Мен сиздерге анан көрсөтөм, кайсыл нерселерди, кайсыл программалар колдонсо болот экен. Эң биринчиси, эң жөнөкөй, бул Windows'ка кирип атканыңызда пароль сураш керек, албетте. Ал жөнөкөй болбош керек. Пароль ысыр сөздү дайындоонун өзүнүн принциптери бар, тандоонун принциптери бар. Сиздер мисалы бир жерге катталып атсаңыздар, ар дайым сурайт, 12 символдон кем болбош керек, заглавный чоң тамгасы болуш керек, анан бир символ болуш керек, анан тамга болуш керек деп. Бул дүйнөдөгү болгон практика. Анткени эгер ушул принципти колдонсоңор, сиздердин парольду таап алуу абдан оор болот. Көптөгөн жылдар талап кылат. Баягы кинодон көрүп атпайбызбы, отуруп алып подбор кылып издеп атат деген. Ошондо ошол принциптерди колдонсоңуздар, подбор менен таба албайт эч качан. Бул дүйнөлүк практиканын эсебинен көрүлгөн. Эгер сиздер туулган күн, балаңыздын аты жөнү, анан бир жакшы көргөн дагы бирөөнүн аты, апаңыздын туулган күнү болсо болбойт. Анткени ал маалымат көбүнчө ачык. Эң биринчи кылмышкерлер ошол маалыматты коюп көрөт сиздерге сыр сөз катары. Ошон үчүн тез табылат. Кийинкиси бул кантип сактанабыз дегенде, биринчисин биз айттык, экранды блокко коесуздар. Мен бүгүн деле байкап отурдум, көбүңүздөр блогуңуздар бай сүрөт экен, мындай Z же 4 кылып ошону колдоносуздар. Бул эң начар ыкма. Буну колдонбоңуздар деп мен сиздерге сунуштайм. Анткени биринчиден колуңуздар бир аз байланышкан экранда калып калат. Экинчиси, подбордун возможности абдан төмөн. Аны тез эле таап коюшу мүмкүн. Ошол себептен биз сиздерге биринчиден манжаны колдонууга беребиз. Азыр бардык эле телефондор манжа аркылуу кирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ошону колдонуңуздар. Андан сырткары эки фактордук аутентификация деген түшүнүк бар. Аны билесиздер. Ошону колдонуш керек. Бирок эки фактордук аутентификацияны колдонгондо экинчи фактор катары SMS-ти колдонбоңуздар. Анткени сиздер биринчи фактор паролду киргизгенден кийин SMS келет да сиздерге. Ошол сотовый компаниянын серверинде ал SMS-ти кармап калуу мүмкүнчүлүгү абдан жогору. Өзгөчө атайын кызматтар биздин ал кызматына жараша аяка мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн SMS-терди. Кээ биринде болот, сиздер билбей деле каласыздар. Сиздер мисалы бир жакка учуп баратсаңыздар, мисалы эң жакынкы Стамбулга учуп баратсаңыздар 5 саат. Башкача айтканда 5 саат сиздер телефон эме жок, связь жок. Ошол 5 сааттын ичинде алар ошол бардык ыкмаларды колдонуп, кирип, болгон маалыматты көчүрүп, кайра ордуна келтирип коет. Сиздер Турция Стамбулга келип ачкандан кийин түшүнбөйсүздөр деле бирөө кирип ачып алып койгон маалымат. Ошон үчүн эки фактор катары почтаны колдонуңуздар, же эки манжаны, же манжаны тагын колдоносуздар. Почтадагы Mail.ru эмес. Ооба, Mail мен кээ байкайм, дагы эле Mail.ru деп беришет. Mail.ru'дан эме аракет кылыңыздар, аны колдонбой башка почталарга өткөнгө. Азыр көбүнчө Gmail, ал башкача айтканда орто эсеп менен алганда жакшы эле. Бирок азыркы учурда Швейцарияда жаңы эме сервер ачылган, ага эч ким доступу жок. Почта шифрленген болот. Ошону колдонсоңуздар болот. Мен сиздерге анан көрсөтүп айтып кетем. Андан сырткары эң үчүнчү сүрөт бул жаңыланып туруңуздар. Обновление сурайт телефон. Өзү сиздерден мени жаңыртып койчу деп жалдырайт кээ биринде. Кээ бирлер анан жаңыртып койсоң бирдеке иштебей калат экен. Эч качан качпаңыздар. Жаңыланууну сураган 90% коопсуздук үчүн жаңыланат. 10% гана баягы тиркемени колдонууда ыңгайлуураак кылып кнопкаларын өзгөртүп ошонусу мүмкүн, бирок 90% бул коопсуздук үчүн жаңыланып турат. Анткени мисалы бир 3 айда бир жаңылануу болсо, ошол 3 айдын ичинде кандай кибер кылмыштар болсо, ошол тиркеменин администраторлору ошону анализдеп, ошого жараша каршы антивирустарды ойлоп таап, анан ошолор сизге жаңылап турат. Ошол эле телефонго, ошол эле Windows'ко, ошол эле Mac'ка, ошол эле Linux'ка операциондук системалардын баарын ошондой болуп турат. Ошон үчүн жаңыланууну эч качан баягы ананраак кылып коем же дагы бир нерсе кылып коем деп эметпеңиздер. Убактыңыздарды бир аз болсо да сарптап коюңуздар, коопсуздук үчүн колдонуп туруш керек. Кийинкисинде
мен жана айтып кеткендей, журналисттердин көбү бир эки кызматкер бир аккаунт, бир компьютерди колдонот. Ошондо ар бириңиздер өзүнчө учетный записти колдонушуңуздар керек. Ошону учетный записти создавать этип, ошонун үстүндө иштешиңиздер керек. Өзүңүздөрдүкү менен. Анткени эгер сиздер интернет айныңын аралап жүргөндө вирус келип калса, ал бир гана сиздин учетный записти вирусташы мүмкүн. Башка учетный запистерди вирус кылганга мүмкүнчүлүгү аз болот. Ошол себептен сиздер ошого аракет кылышыңыздар керек ар кандай аккаунттарды. Ошондой эле пароль тууралуу. Аккаунттун Facebook, Twitterде отурасыздар, TikTokто отурасыздар, Instagramда отурасыздар. Пароль бир болот. Унутуп коем дейсиздер, ошон үчүн бир эле парольду эметип коесуз. Болбойт. Чубак ажы Раматулла айткандай, болбойт. Ошон үчүн пароль ар бир жерде өзүнчө болуш керек. Албетте, мисалы 10дон ашык пароль болуп калат анда сиздерде. Ан үчүн атайын тиркемелер бар, ошону колдоносуздар, ошол жерге парольдордун баарын сактайсыздар. Ошону тиркеменде бир паролун жаттап алсаңыздар, калган баарын ошонун ичинен көрүп ача бересиздер. Бул боюнча биз көп тренингтерди өткөнбүз, Алмаз айкелер билет, көп шаардагы журналисттер билет. 3 күндүк тренингтер, ошол тиркемелердин баарын көрсөтүп, ачып, сиздерге жүктөп көрсөтөбүз ошондой тренингтерди. Бирок негизинен эң биринчи эреже бир аккаунтта бир эле пароль болот. 10 аккаунтуңуз барбы, 10 пароль колдоносуздар. Бул сиздердин коопсуздугуңуз үчүн. Өзгөчө азыркы кырдаалда медиа айдыгына, медиа тармагына көңүл абдан азыр бардык тарабынан, кылмышкерлер тарабынан, миллионерлер тарабынан, атайын кызматтар тарабынан баарынын көңүлдөрү сиздерди карап турат. Ошол себептен сиздер бул коопсуздук эрежелерин абдан так сакташыңыздар керек. Мен бул слайдты Марат байкелер көрүп атканда, мага Марат байке айтып атат да, журналисттер көбү атайын лицензияланган программаларды колдоно алышпайт, ага тыйын керек деп. Ошон үчүн балким башкасы бар деп. Мен сиздерге айтат элем. Бир аз акчаңыздарды коротуп, лицензиялуу гана программалар колдонуңуздар. Мисалы, Windows Pro ошону колдонушуңуздар жакшы сиздер үчүн. Мүмкүнчүлүгү анткени көп, коопсуздук тармагынан жакшыраак. Азыр уюм бар, TechSoup деген. Ошол жерде 70% скидка менен 50 компьютерге Windows сатып алсаңыздар болот, Windows Pro'ну. Негизи ал жерден жөнөкөй адам сатып алам десе, $100 10 эле компьютерге Windows программасын берет. Эгер сиздер медиа катары катталган болсоңуздар, ошол сайтка кирип кайрылсаңыздар, сиздерге $70 50 компьютерге уруксат берет. Сатат Windows, алып алсаңыздар болот. Мисалы, сиздерде көп да, сиздердин ишкерлериңиздер көп, 10дон ашык болушу мүмкүн. Ошолорго ошондой Windows алып коюңуздар. Башканы мен сиздерге сунуштабайм. Анткени, биринчиден, эгер сиздер Windows'тун сындырылган, неофициальный деп коет, расмий эмес программасын алып иштетсеңиздер, биринчи бул пиратство болуп эсептелинет. Бул мыйзамга каршы. Эгер Windows эртең сотко берсе, Кыргызстанды, анда баарыбыз утулабыз. Анткени андан колтонгон болбойт. Экинчиден, сиздер колдонуп аткан Windows, бая компьютердин оң жак бетинде экранда жазылып турат. Обновите Windows. Активизируйте Windows деп турат. Эгер ошол жазууңуздар болсо, анда сиздердин программаңыздар расмий эмес, сындырылган. Эгер Windows сындырылган болсо, анда бир аны ачууда, бузууда атайын техникалык программалар колдонулат. Орусча айтканда взломщиктер колдонулат. Ал вирустун функцияларын аткарат. Ошон үчүн сиздердин Windows вирусту токтото албайт, каршы тура албайт. Бардык вирустар кире берет. Windows өзү сиздер эгер расмийин алсаңыздар, ал жерде өзүнүн жакшы антивирустук программасы бар. Бекер, жаңыланып турат. Сиздер антивирустук башка программаны албай эле койсоңуздар болот. Бирок эгер чоң медиа уюм болсо, ага кызыккан тараптар көп болсо, анда сиздер толуктап дагы бир антивирус койгонго туура келет. Ал антивирустар жөнүндө мен сиздерге кийинчерээк айтып берем, кайсын алган тууралар жакшыраак болот дегенде.
эгер Windows бузулган болсо, расмий эмес болсо, анда ага үчүнчү адамдардын жеткиликтүүлүгү болушу 99%. Сизден башка ал Windows менен башка адамдар колдонулат, сиздин компьютериңизге. Сиз билбейсиз аны, сиз иштей бересиз, сизге көрүнбөйт, бирок башка адамдар сиздин компьютериңизде эмне болсо, эмне маалымат болсо ошонун баарын көчүрүп алганга мүмкүнчүлүгү болот. Сиз каяка кирип атасыз, сиз эмнелерди көрүп атасыз, сиз эмнени окуп атасыз, ошонун баарын маалыматты алууга мүмкүнчүлүгү болот. Ошон үчүн чыдап, аракет кылып, донорлор менен сүйлөшүп, бир гана лицензияндык программаларды алсаңыздар болот. Кийинки вирустар, антивирустар. Дүйнөдө көп. Бул эң негизгилерин эле мен силерге сүрөттөрүн чыгарып койдум. Биз мурун Avast дегенде сунуштачык, бирок акыркы убакта Avast'та абдан көп реклама болуп атат да. Иштегенге тоскоолдук жаратып атат. Ошол себептен азыр биз сиздерге бир гана Bitdefender деп коет. Ол эң ылдый жактан ушул. Эң жакшы коопсуз ушул Bitdefender антивирус болот. Биз азыр ошону сунуштайбыз. Bitdefender андай деле кымбат эмес. Бирок биздин эмедеги болгон бардык биздин чөлкөмдөгү антивирустардын эң жакшы ушул. Андан кийин Kaspersky болот. Kaspersky'дин окуясын айтып берейин. Азыр Өзбекстанда аны иштетпей атышат. Kaspersky'ди. Анткени негизи сиздер антивирус койгондо, ошол антивирустун ээлери болгон бардык компьютериңизге атакалардын баарын маалымат алып турат. Анан кандай атака болуп атат, каяктан болуп атат, эмне атака, кандай вирус, ошонун баарын анализдеп турушат. Ошентип Өзбекстан бир компьютеринан медиа уюму экен. Атака болот, Kaspersky ал маалыматты алат, изилдеп чыкса, көрсө бир адрести, Ташкенттеги бир адрес чыгат. Ал адрести карашса, бул Өзбекстандын СМБсынын имараты. Ошол жактан атака болгон. Анан ошону Kaspersky ачка чыгарып жибергенден кийин, ошол жактан кибератака болду дегенден кийин Өзбекстан СМБсы Өзбекстанда Kaspersky колдонулбайт деп жаап таштаган. Мүмкүнчүлүк бербей койду. Сатканга, ошо колдонууга. Ошон үчүн буларга сиздер алышыңыздар керек. Мисалы, бая DOS атака болгондо, Клопко, Кактуска, Азаттык, Фактчек болгондо, эгер антивирус тура турган болсо, анда туура жакшы антивирус болгон болсо, силерге маалымат келмек. Каяктан болду, кандай вирус болду, эмне атака болду. Бир гана билдик, биз DOS атака болгон. Анан биздин мен кесиптештерим буну изилдеп чыгып, мен силерге анандыраак айтып берем, ал тууралуу. Каяктан атака болгон, кандай тыкма менен колдонушкан, эмнени. Негизи бул милдеттүү түрдө бардыгыңыздарга, бул сиздердин коопсуздугуңуздар. Үйгө акчаны аябай решетка коесуздар, ит аласыздар, кымбат, чоңураак бир. Ошол сыяктуу эле ошол компьютерге ошол итти да коюш керек, ошол решетканы да коюш керек, ошол кулпту да коюш керек, эшик бронь кылып коюш керек. Анткени азыркы убакта өзгөчө сиздердин жашооңуздар бир гана ушул жерде. Бунусу жок калдыңыздарбы, буту жок калгандай аласыздар. Ушунча кылган мээнетиңиздер күйүп кетиши мүмкүн. Чыгара албай калышыңыздар мүмкүн. Кийинки желен сактыгы, сеть, Wi-Fi. Сиздер байкайсыздар, баарыңыздар, ар бир жерде азыр Wi-Fi бар. Эң биринчи Wi-Fi'нын өзүнүн программасы бар, операциондук системасы бар, кадимки эле компьютердей. Ошол жаңыланып туруш керек. Азыр жаңы Wi-Fi роутерлер чыккан, зонтичный деп коет, ар бир ай сайын жаңылап турат. Өзүнүн программасын автоматтык түрдө. Эгер буну жаңылабасаңыздар, бул Wi-Fi'га ким кошулса, анын баары сиздердин компьютерларга ошол Wi-Fi кошулган түзүлүштөргө доступ алууга мүмкүнчүлүгү болот. Ошон үчүн Wi-Fi роутердагы жаңыланып туруш керек. Биринчи. Керек учурда сыр сөздү өзгөртөсүздөр. Wi-Fi'нын өзүнүн паролу бар. Аны өзгөртүп турушуңуздар керек. Bir ayda bir, 2 ayda bir, анткени көп киши келет. Мен силерге азыр кийинчерээк ыкманы айтам, кайсыл убакта паролду мынчалык тез өзгөртүүнүн кажети жок экен. Wi-Fi роутерди сатып алганда өзүнүн сыр сөзү болот.
биринчи ирет ошону алмаштырасыздар. Эң биринчи Wi-Fi'ды иштеп баштаардын алдында аны алмаштыруу керек. Ал сыр сөз эмес, ал ачык эле сөз. Ат эле сыр сөз болбосо, негизи ачык сөз, алмаштырасыздар аны. Кийин болгон уюмдагы болгон Wi-Fi'ңдарыңыздарды экиге бөлөсүз. Кардарлар үчүн, коноктор үчүн бир бөлүк. Мисалы азыр бу жерде кошулуп атпайбызбы? Гест деп. Ар бир гостиница барсаңыз. Экиге бөлүш керек аны. Өзүңүздөр сиздер уюмда иштегендер үчүн өзүнчө, жана келген коноктор үчүн өзүнчө болуп эле. Бир эле роутер экиге бөлө алат. Эмне себептен? Эгер мен Wi-Fi кошулсам, сыр сөздү алып, кадимкидей, мисалы бул гостиницаныкына. Мен бул Wi-Fi менен ушул Wi-Fi кайсыл түзүлүштөр кошулса, сиздер баарын IP адрестерин алам, баарыңыздарга жеткиликтүү алам. Мен күчтүү программист болсом. Эгер бөлүп койсоңуздар, ал ишке ошол уюмда иштегендерге эч нерсе кыла албайт, бирок коноктордукун көрө алат. Өзүңүздөрдү ошентип сактап коесуздар. Ондай дуал коюп коесуздар, албетте түрдө. Алар түзүлүшкө жеткиликтүүлүк алгандан тышкары, алар сиздердин Wi-Fi'дын баягы орусча айтканда зеркалирование кылып коет. Андай мүмкүнчүлүк бар. Трафиктин баарын копировать этип, алар өзүнүн сервисинде көрө берет. Сиздер кайсыл сайтка кирип атасыздар, кайсыл катты жөнөтүп атасыздар, баардыгы копиясы кете берет. Аны сиздер байкабайсыздар, көрбөйсүздөр. Wi-Fi кадимкидей иштей берет. Ысыбайт. Мага кээ бирлер чалат, мен телефонум ысып атат деп. Ысып атса билинбейт. Сиздер эч качан билбейсиздер. Ошон үчүн Wi-Fi'ды дагы көңүл бурушуңуздар керек. Эгер жумушуңузда IT кызматкер болсо, ушуну талап кылыңыздар, бөл деп Wi-Fi'ды. Негизи бул коопсуздук камсыз кылууда кичинекей уюмдар эми акчасы азыраак да. Атайын штатка отургуза албайт бир IT кызматкерди. Ошол себептен сиздер кайрылсаңыздар болот ушундай сервистерди берген уюмдарга, мекемелерге. Алар силерге жардам берет. Ушуну жасап берип турганга. Мисалы Бишкекте көбү ошентип биздин уюм кылып берет, жардам берет, ошондой нерселер жасап бергенге. Бир айда бири барып көрүп берип турушат, кандай иштеп атат деп, анализдеп турушат. Кийинки бул маалыматтарыңыздарды коргоо. Эң биринчи ыкма бул маалыматтарды колгоонун ыкмасы бул дискти толук шифрлөө. Баарыбыз билебиз, компьютерда жесткий диск деп коет, ошол бар. Орусча полнодисковое шифрование деп коет. Ошол дискти толугу менен шифрлап иштейсиздер. Ар бир маалымат өзүнчө эмес, диск деле шифрлап коесуздар, ал ошол жака түшкөн маалыматты өзү ошон шифрлеп иштейт. Эгер компьютериңизди бирөө урдап кетсе, же жесткий дискиңиз чыгарып кетсе, ал аны ача албайт, көрө албайт болгон маалымат. Ошон үчүн бул ыкманы колдоносуздар. Кайсыл программалар жардам берет сиздерге ошолорду шифрлегенге? Эң биринчи ким Mac колдонсо, Mac'та FileVault Mac ASTM бар, стандартный өзүнүн приложениясы, компьютер сатып алсаңыздар эле ошол орнотулган болот ичинде. Бир гана автоматтык түрдө бул күйүп турат. Эгер билбестен өчүрүп алсаңыздар, кайра кирип үйгүзүп коюш керек бул функцияны. Windows үчүн үчөөнү колдонсоңуздар болот, VeraCrypt, Password анан BitLocker деген. VeraCrypt бекер. BitLocker акча төлөйсүздөр, бирок бул коопсуздук тарабынан жакшыраак. Көп акча талап кылбайт. Мен эле айткан жанагы тек Soap деген сайттан сатып алсаңыздар болот, коюп берет. Windows Pro'до жакшы иштейт ушул. Мен өзүм компьютеримде BitLocker'ды колдоном. Password'та алсаңыздар болот, бирок биз салыштырып келгенде бунун колдонуу ыкмасы жөнөкөйрөөк, түшүнүктүүрөөк болот, өзүңүздөр жеке колдонгонго. Анан ушул дискти толук шифрлеген ыкма бул биринчи. Кийинкиси азыр көбүңүздөр булуттар технологиясын колдонуп атабыз. Орусча айтканда облачный технология. Биздин маалымат компьютерде эмес, булуттарда сактайбыз, башка жакта бир жерде.
Бул жерде да эки түр бар. Кээ бир булуттагы, мисалы сиздер iPhone колдонгондор iCloud, биздин булуттар технологиясы. iCloud кардардык шифрлөөнү кылбайт. Ал бир гана өзүндө шифрлейт. Мисалы, ал жерде бир сервер турат, сиздин малыңыз ошака кирди, ошол жерден шифрленет. Бирок ким шифрлесе, соответственно, ошону кайра ача алат. Башкача айтканда, iPhone'дун сервери каякта турса, ошону иштеткен кызматкерлер сиздин маалыматты көрө алат. Ошол жакта сактаган. Android системасында Windows колдонгондор Google Drive деген бар өзүнүн. Ал эки түрдүү шифрлөөнү сунуш кылат. Биринчиси өздөрү шифрлеп берет, кийинкиси сиз өзүңүз шифрлеп туруп анан жөнөтөсүз. Башкача айтканда, алар сиздин маалыматты шифрленген түрдө алат, окуй албайт. Ошол бойдон сактап коет. Паролду бир гана силер билесиздер, сыр сөздү. Ошон үчүн биз сунуш кылабыз, колдонуш керек кардардык шифрлөө ыкмасы бар булуттар технологиясын. Бул жерде көрүп атасыздар Dropbox, Google Drive, OneDrive, iCloud, Trezorit Mega деген. Trezorit менен Mega кардардык шифрлөөнү сунуш кылат сиздерге. Ушуну колдонсоңуздар болот. Кардардык шифрлөө, өзүңүздөр шифрлеп туруп жөнөтөсүздөр. Сиздерде шифрленгенден кийин аны жолдо ким, мисалы, бул маалымат Европадагы серверге барыш үчүн биринчи биздин базадан өтөт, базовый станциядан, андан кийин провайдердин станциясына барат, андан кийин шлюзга барат, приграничный, андан кийин Казакстандын серверине түшөт, андан кийин Россиянын серверине түшөт. Ар бир жерде сиздердин маалыматтар сакталып кете берет. Сиздер Gmail менен кат жөнөттүңүздөрбү? Бүт ошол жерде ошол сакталып кете берет. Бирок Gmail'дин плюсу бар. Сиздер компьютерден жөнөттүңүздөр, бул жерден шифрлеп жөнөтөт. Калса дагы шифр мойдон калып кете берет. Алар ачкан күндө дагы 1, 2, 3, 0 деген цифраны гана көрөт, маалыматты окуй алышпайт. Ошон үчүн сиздер кандайдыр тиркеме колдонсоңуздар, албетте шифрленген мүмкүнчүлүгү бар тиркемени колдонушуңуздар керек. Mail.ru андай нерсени кылбайт. Кандай кетти, сиз кандай окуп атасыз, жолдогулардын баары ошентип окуй берет. Байланыш немесин ушундай немеси бар. Ошон үчүн биз силерге сунуш кылабыз Trezorit жана Megаны колдонуңуздар деп. Ушулар кардардык шифрлөөнү мүмкүнчүлүгүн берет. Ошондо сиздер маалымат жабык болот деген ынаныңыз болот. Башкаларында кепилдик бере албайбыз. Кийинки маселе. Биз ойлойбуз, компьютерден өчүрүп салсак эле болду, калбайт деп. Маалымат 99%-ында сиздердин компьютерде калат. Сиздер delete деп өчүрүп, анан корзинага кирип, анан аяктан да жок кылсаңыздар компьютерде калат. Эгер мындай бир аз билими бар компьютерди түшүнгөн адам болсо, ал маалыматты кайра восстановить этип коет, ордуна келтирип коет. Ошол себептен ар кандай түрлөрү бар өчүрүүнүн. Бирок ал өчүрүүнүн түрлөрүн түшүнүш үчүн биринчи биз жесткий дисктин түрлөрүн билип алышыбыз керек. Биринчи жөнөкөй HDD диск. Кээринде усаңыздар компьютериңиздер деп иштеп турат. Ошол диск иштегенде ошондо үн чыгарат. Бул эски түзүлүш. Азыркы учурда көп жаңы түзүлүштөрдүн компьютерлердин баары SSD диск менен келет. Бирок SSD дискке караганда биякта өчүрүш мүмкүнчүлүгү жакшыраак болчу мурун. Бу жерде 99%га чейин жок кылып койсо болот эле маалымат. SSD'де 14-төн 70%га чейин маалымат калат. 100%-ын 70%-ын окуганга мүмкүнчүлүк калып калат баары бир. Өчүргөн күнүңүздөрдө эле. Жана атайын тиркемелер толугу менен өчүрө албайт. Бул Калифорнияда атайын изилдөө өтүрүшкөн. Ошого бул SSD дисктин плюстары абдан көп. Тез иштейт компьютериңиз, маалыматты жакшы сактайт, бузулбайт көпкө чейин бул жесткий дисктер. Анткени бул магнитный диск болчу, баягы эски ыкма менен магнитный дискке жазчы. Азыр магнитный диск жок. Азыр ячейкаларда сактайт маалыматты. Сиздер билишиңиздер керек, бир маалымат дайыма дублироваться этет компьютерде.
Сиз бир эле мисалы папка менин документтерим дегенде эле көрсөңүз, бирок компьютердин ичинде ал 4-5 жерде турат. Ошон үчүн бул жерде өчүрүш үчүн бир жерде 3 жолдан үстүнө жазыш керек болот башка маалыматты. Ошондо өчүрөт. А тигил жерде объем чоң, өлчөмдөр равномерно сактайт. Ошол себептен сиз андай кыла албайсыз. Ошон үчүн болго жакшы жактары менен кошо ушундай минустары бар. SSD дисктин. Ошондо эскирээк компьютерлерде болот да, Ооба, эски компьютерларда 2018-17 жылга чейин компьютерлардын баарында HD турат. Азыр компьютерлардын баардыгы SSD да турат. Бирок компьютериңиз абдан тез иштейт. 2 эсе, 3 эсе тез иштейт. Эгер SSD койсоңуздар. Болот. Азыр көп эле биз деле алмаштырып койдук, SSD-га өткөрүп коет. Өзүнүкүн ыргытып, өзүнө коюп коесуздар. Көбүңүздөр CC Cleaner'ди колдоносуздар. Же колдонбойсуздарбы? Колдоносуздар да көбүңүздөр. Билгендер ушул программаны колдонот. Бул программанын артыкчылыгы бир маалымат 3 жолу өчүрөт. Бир жерде 3 жолу өчүрөт дегенде бул өчүргүчтө өчүрбөйт компьютерден. Бир маалымат үстүнөн экинчи маалымат, үчүнчү маалымат, төртүнчү маалымат кылып үстүнө жаза берет. Ошондо гана маалымат жок болот. Бул ыкма өчүрдү дегенде ушуну колдонот. Өзүнүн маалыматтары бар автомат түрдө. Ошонун үстүнө жаза берет, анан өчүрөт. Эгер үстүнө жазбаса, өчпөйт маалымат. Компьютердин техниканын ыкмасы ушундай, өчүрүш үчүн ал үстүнө жазыш керек башка маалымат. Ушуну колдонгондо сунуш кылабыз. Азыркы учурда эң бул бекер колдонсоңуздар болот. Дагы бирөөсү бар, бул Eraser деген программа бар. Ушуну колдонсоңуздар болот. Бунун ыңгайлуураак колдонушка. Анткени мисалы сиздер бул жерге программа коюп койсоңуздар болот. Бир жумада бир могул дисктен маалымат өчүрүп тур деп. Же могул папкадан деп. Же бир күндө бир, же 2 саатта бир. Каалаган убакытта коюп койсоңуздар болот. Ошол маалда автоматтык түрдө бул өчүрүп турат. Папканы көрсөтүп койсоңуздар болот, файлды көрсөтүп койсоңуздар болот. Же мисалы бир файл жаздыңыздар, баягы Телеграмда удалить через день, 2, через 2 часа деген функциясы ушулда бар. Компьютерде эгер сиздер шашып баратып бир жерге сиздер чакырып калып компьютериңизди ала кел десе, бул автоматтык түрдө өчүрүп коет. Токтоп тур деп туруп мен өчүрө алайын дештин кереги жок болуп, бул өчүрө берет өзү. Шуну колдонсоңуздар болот. Кийинки маалыматтар криптографиялык коргоо. Негизи тренингде биз криптографиялык коргоону бир чоң темада анын баарын сиздерге түшүндүрүп берет элек. Бирок бул жерде мен сиздерге тез эле айтып берем. Ушундай эле маалыматтар корголот. VeraCrypt, BitLocker'ды колдоносуздар. Бул Mac'тын өзүнүн өчүргүчү. Андан сырткары сырткы физикалык коргоо деген бар. Сиздер жумушка келгенде эртең менен же обедке барып келгенден кийин бул компьютерде көп билинбейт. Бир нерсе сайылып турса, тез эле көрүп каласыздар. Стационарный компьютеринде артында мондай эмелер бар. Ошол жерге сиз эмес, башка бирөө бир нерсе сайып коюшу мүмкүн, сиз байкабай калышыңыз мүмкүн. Мисалы, могундай флешкалар бар. Жөнөкөй эле кадимки эле флешка, сыртынан эч ким билинбейт, билбейсиздер, кадимки эле. Же болбосо көчөдө кетип баратсаңыз, же кабинетке кирип баратсаңыз, жерде жатса, флешка көрсөңүздөр ала калат да, адам баласы алат, баары бир алат. 1 саат отурасыз, эмне болду экен ичинде деп. Анан баары бир сайып көрөсүз. Кимдики экен деп. Атайын флешкалар бар, ошо компьютерде жөн эле маалыматты же болбосо жүктөп жөнөтүп жиберет, интернетке кошулган болсо. Же болбосо ал маалыматты компьютериңизди күйгүзүп жиберет. Күйгүзөт дегенде кандай кылат? Бул флешка сайганда, мисалы бул компьютер 220 вольтка расчет болсо, бул флешка 300-400 вольтка чейин чыгарып жиберет. Ошо менен компьютерди күйгүзүп жиберет. Ошон үчүн флешка тапсаңыздар, жерде жата бериңиз, кете бериңиздер. Сиздерге тиешеси жокпу? Кете бериңиздер. Кийинки флешкалар бар. Мисалы,
клавиатура же мышканы сайла турган жери бар, ошонун ортосуна сайлат. Бардык маалыматты көчүрөт. Өзүнүн адреси бар, автоматтык түрдө жөнөтө берет. Сиздер көрбөйсүздөр, байкабайсыздар, иштей бересиздер, бирок ал бүт маалыматтын баарын жөнөтөт. 264 гигабайт маалыматыңыз болсо 264 гигабайт маалыматты жөнөтүп жиберет. Эчтекени билбей каласыздар. Ошон үчүн жумушка келгенде албетте физикалык түрдө компьютерди бир карап коюш керек. Экинчи ыкма логикалык көзөмөл. Бул пароль биз айткан. Пароль тандаганда абдан кылдат мамиле кылыңыздар. Мен тиги мамлекеттик кызматта иштеп жүргөндө биздин аксакалдар бар эле. Мынтип клавиатурасын көтөрсөң парольдордун баары жазылып турчу. А эмне мынтип атасың? Я забуду дейт, мен унутуп калам дейт. Болбойт. Телефонду книжкага жазган болбойт. Чаптап койгон болбойт. Анткени мындай эме болгон, Францияда маалымат агенттиги новостной сайт, новостной агентство деп коет. Новости болуп атат телевизордо. А баягы артында эме болуп турат го, рабочий процесс болуп аткандай болуп турат. Ошондо бирөөнүн компьютеринде пароль жазылып туруптур. Кылмышкерлер ошол парольду көрүп, ошонун сайтын, ошонун компьютерин толугу менен бузуп, ошол уюмдун маалымат агенттигин полный жаап таштаган системасын, серверин. Анткени бир компьютерга эме алынган. Кийинки дагы окуя Баткенде болгон. Баткенде эмес, алдадын Чүйдө, Кантта. Бир банкомат болгон акчасын баарын 20 мүнөттө чыгарып таштаган жөн эле. Жөн эле эч нерсе баскан жок, жөн эле бир киши келген сумка менен оозуна койгон, бүт акчанын баарын жөн эле чыгарып таштаган. Кетип калган. Аны изилдегенде көрсө РСК банк болчу. Баткенде бир кызматкери өзүнүн жумуштагы компьютеринен интернетке кирген, ал жактан вирус жуктурган. Ал вирус болсо, ошондой вирус болгон, саат мисалы эртең саат 12-де тетигил банкомат акча ыргытат деген. Баткенден келип центральный серверине түшүп, ал жактан ошол банкоматка команда берген. Жөн эле кылмышкер эч нерсе кылган эмес. Келип эле сумкасындай тоскон, саат 12-де банкомат автоматтык түрдө акчанын баарын чыгарып берген. Ошон үчүн вирус жуктуруп ал бир гана сиз эмес, сиздердин уюмдагы кишилер дагы буну сакташ керек. Бир эле адамдын туура эмес кылган иши бүт уюмга зыян келтириши мүмкүн. Кармалган, бирок тилекке каршы алайты мен акча алайын деп келсем эле акча ыргытып атат дейт да, мен тосуп алып кетип калдым дейт. Да, нашли да. Анткени компьютерда бир мышканын клиги сакталат. Бардык кылган кыймыл аракеттериңиздер сакталат. Ойлобоңуздар, браузердин история просмотровун тазалап койсом эле болду, калбай калат деп. Калат компьютерда. Сиздер билбейсиздер, бирок атайын эмелер бар, ошол жерден эле көрүп коет. Бардык кылган аракетти киргизген парольдоруңузга чейин сакталат. Google'да билесиздерби, сиздер кирип атканда сурайт, запомнить пароль деп. Болбойт, колдонбогула. Анткени Google'дын учетный записин эгер бузуп кирген болсо, бүт парольдоруңуз чыгып кетет. Аны өчүрүп салыш керек, колдонбош керек. Сиздики иштейт окшойт эже. Анткени биз баягы практикалык, бул 4 күндүк тренингде практикалык келип текшергенде көбүнүкү чыгат. Отурган адамдардын 80% өздөрү билбейт, бирок ошону ал автоматтык түрдө күйүп турат. Өздөрү билбейт, келип карасаң, ого күйүп турат. Өздөрү билбеген парольдор, сайт, анткени азыр сиздер бир гана жумуш эмес, силер сатып аласыздар интернеттен, тамак заказ кыласыздар, не гана кылбайсыздар. Ошонун баары сактала берет. Компьютер жакшы жагы менен кошо зыяны бар. Мурун кагазга жазганда бул айрып өрттөп койсоң эч ким таппай калат бүт. Бу жерде андай болбойт. Баары бир таап алат убактысы келгенде. Сиздерге кызыктуу дос атака. Негизи Кыргызстанда медиа уюмдарга атака андай бул сейрек кездешүүчү. Көп эмес. Салыштырмалуу келгенде. Акыркы дос атака медиа уюмдарына болгон бул
2020 жылы факт чек чыгарган маалымат чыкканда 2 сааттайын атака болгон. Ал маалыматты Кактус өзүндө републикация кылган, клоп кылган, 24 kg кылган. Ошонун баары жети, ошонун баарына атака болгон. Анткени негизи атакага тапшырма ошол маалыматка берилген да. Маалымат башка жакка тараган үчүн анын баарына атака автоматтык түрдө баарына кеткен да. Биз изилдесек, бул атака деген Таиланд менен Кытайдан болгон. Таиланд жана Кытайдан. Дос атака деген эмне? Жөнөкөй сөз менен айтканда, эшикти көрүп атасыздар, эшикке чыгасыздар. Бир убакта 2 адам батат турабы? 2 адамдан көп болсо тыгын болуп калат. Туруп каласыздар. Дос атака ушундай. Сиздердин компьютериңиз мисалы 2 адам эки эле сигнал өткөрө турган мүмкүнчүлүгү болсо, ал бир убакта 100 000 деген сигнал берет. Ошоно тыгын пайда болуп калат дагы, анан компьютерлер өчөт. Жетишпей калат, обработка кыла албай. Эшик сынып мисалы бар туруп азыр 100 адам но эшикте бар түркүлөп туруп калсак, эшик сынып кетет нар жак. Бул дагы ошондой. Компьютерге келип сигнал келгенде, чоң сигнал. Аны көтөрө албай күйүп кетет. Дос атака деген ошондой ыкма. Аны кантип кылат дегенде, баягы эле вирус. Мисалы, биздин ушул жерде отургандын 10 компьютери же телефону вирусталган болушу мүмкүн. Зомби деп коет, зомби түзүлүш болуп калат. Хакер командасын бергенде сиздер билбейсиздер, бирок сиздердин компьютерлер автоматтык түрдө ошол ал көрсөткөн адрести атака кылып баштайт. Сиздер билбейсиздер. Ошондой компьютерлер Кытайда, Таиландда биз эсептегенде 1000ге жакын компьютер ушундай болчу да, зомби. Бир тапшырма бергенде факт чекке атака болгон. Факт чекке ушул бардык жетемеге атака болгон. Болжол менен 1 гигабитке жакын сигнал менен атака болгон. Ошо менен сайттар кулаган. Биздин сунуш, эгер бир маалыматты жеткирем десеңиздер калкка, бир гана сайтты колдонбоңуздар. Параллелдүү түрдө социалдык медиаларды колдонуңуздар, параллелдик түрдө мессенджерлер колдонуңуздар. Сизге жана айтып аттым эле, WhatsApp'тан эмнеге жок болуп калдыңыздар деп. Негизи WhatsApp'ты колдонушуңуздар керек. Анткени эгер сайтты отургузса, бул жакта маалыматыңыздар кете берет. Бирок бул дос атаканда плюс бар. Хайп болду да. Действительно атака сайттар иштебей калды. Эл көрдү, чыныгы маалымат чыккан окшойт анда жасашты деп. Бул хайп болду бир четине. Бирок аны кайра восстановлениега албетте акча маселеси, аны оңдоо, убакыт, кайра маалыматты ордуна келтирүү, бул да талап болот. Ошон үчүн бир маалымат чыгарсаңыздар, параллелдик түрдө 3-4 жактан чыгарышыңыздар керек. Ошондой эле, эгер сиздер бирөөнүн маалыматын публиковать этип атсаңыздар, ошол коркунуч болот. Эгер ошол маалымат бирөөгө жакпаган болсо, атака болсо, сиздердин ошо жаап кетет деген. Бирок булдан дагы чыгуу жолу бар. Deflect.ca жана cloudflare.com деген экөөнү көрөтсүздөр. Cloudflare деген уюм бар. Бул уюм адрестерин жазып алыңыздар. Cloudflare'de Galileo деген долбоору бар. Атайын медиа уюмдар үчүн корголгон канал беришет. Дос атакадан коргоп турушат. Өздөрү. Бекер кайрылсаңыздар, сиздердин маалыматты өздөрүнүн серверине жайгаштырат жана ошону коргоп турушат. Сайтты корготсо болобу? Сайтты да орнотсоңуздар болот ошол жерге. Бекер корголуп турат. Бая 2020 жылкыдай окуя болбойт эгер ошол жерге. Канчалык атак болсо да алар тосуп турушат сиздерге. Экинчи Deflect.ca деген. Бул сервис, бул да бекер хостинг берет. Мисалы Бишкекте сайт алсаңыздар, хостингке төлөп атпайсыздар, канча $30 төлөйбү? Где-то ошо 30. Булар бекер жайгаштырып берет сайттарыңыздарды. Хостинг кылып. Бул Канадада жайгашкан. Биздикилер Канадага жеткенче али дагы бир топ. Ошон үчүн ушул экөөнү колдонсоңуздар, сиздерге дос атаканы
50%-ын минималдаштырасыздар болгон атакаларды. Бул дос гана атакада эмес, башка киберкылмыштар, кибератакалардын көбүн тосуп турат, коргоп турат. Бекер атайын бирок медиа уюмдар үчүн эле. Cloudflare дагы хостинг берет, э? Cloudflare дефле хостинг берсе, Cloudflare защита кылып берип турат сиздерге. Бар. YouTube каналдарды да эметсе болобу? Коргосо, э? Албетте. YouTube өзү коргойт. Ооба. Бирок мисалы YouTube арызданса Кыргызстанга жаап коюшу мүмкүн да маалыматты. Аны мисалы Казакстандан кирсеңиз көрө бересиз ал маалыматты. Кыргызстандан кирсеңиз көрө албайсыз. Ошон үчүн колдоносуңар VPN-ди колдоносуздар. VPN деген билесиздер да. Билбегендер үчүн айтып коеюн, мисалы мен могул жерден компьютерге кирип атсам, эртең эч ким көрбөйт мен Бишкектен кирип аткан. Меникин Австралиядан киргизиши мүмкүн, меникин Нидерландыдан киргизиши мүмкүн. Менин сигналымды 4-5 мамлекеттен айланып турган киргизет. Ошон үчүн YouTube'дан качып берет мерден. Ошон үчүн мамлекет кызматы кайта берип тил-тешилди да блокировкага кереги жок. Жөн эле убакыт коротосуңар, акча коротосуңар. Аны VPN өтүп кетишет баары Түркменистандагы болуп. Түркменистанда баары VPN колдонушат. Автоматтуу. Анткени сайттардын баары жабык, ача албайт. Бизде деле ошондой. Бизде деле мисалы мен экстремизм менен эме кылам, маалыматтар караганда эртең СМБда туугандар келип калбаш үчүн VPN'ди колдонуп туруп, анан сайттарына кирем, окуйм, көрөм, запрещенный литератураларды көрөм, окуйм, эмне жөнүндө жазышат экен, аларга каршы кандай иштеп чыкса болот деп. Бирок эгер VPN-и жок көрсөңүз, бияк туугандар көрүп калышы мүмкүн. Бул алар ойлобойт сиздер атайын ошону иликтеп каршы бир нерсе чыгарайын деп. Жок, сиздер ошолордун досу экен, ошолорго жардам берет экен деп ойлоп калышы мүмкүн. Ошон үчүн VPN-ди колдонуңуздар. Мени суранышкан 40 мүнөттө бүтүр деп. Бүтүрдүм окшойт. Эң сонун эми суроо жоопторго өтөлү. Суроо жооп барбы? Атым Түмөнбай, Марал радиосу. WinRAR-ды пароль менен коргосо, ал жердеги маалыматтар сакталабы, жага дагы доступ болуп калабы компьютер менен киргенде? Пароль койсоңуз доступ болбойт да. Болгону гана эгер бирөө паролуңузду билип калса, ача берет. Вирус же башка аркылуу да хакерди чабууга болбойт. Вирус үчүн паролдун немеси жок. Мааниси жок. Мааниси жок. Баары кире берет. Баары кире берет. Вирус кирбеш үчүн кереги жок жакка кире бербеш керек. Өзгөчө ал өзүнчө тема эле социалдык инженерия деген. Ал ыкмаларды айтып бере, ал темада ыкмалар айтылат. Кантип вирустар сиздерге жөнөтөт, кантип келет сиздерге, кандай вирустар бар, эмне функционалы бар, ошол жөнүндө айтып берет. Ал өзүнчө бир тема, чоң. Ал жерде бир гана сиздердин компьютер эмес, кылмышкер баягы IT тармактагы хакерлер арасында айтат: хороший хакер охотится за человеком, а плохой хакер охотится за паролью дейт да. Адам бардыгына күнөөлүү бир гана адам. Техника адамдын кыймыл аракетине жараша иштеп берет. Туура кыймыл аракет кылсаңыз туура иштеп берет, туура эмес кылсаңыз туура эмес болот. Алар даже мусоркаларга чейин карашат. Эгер целенаправленно сизди бирөөгө керек болсоңуз, сиздин жумушуңузда мусоркаларга чейин чыгарышат кагаздарды. Балким ошол жерде пароль болуп калышы мүмкүн, же дагы бир кандай бир маалымат болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ГКМБда кагазды жок кылганда эч качан айрыбайт. Өрттөйт. Бир гана жыкмаса өрттөмөй болду. Кейинки суроо Гүлзат. Гүлзат Газиева, Оштон, Интерньюс ментор иштейм. Бизде баягы кибершилтемелер же мындай бир башка немелерге киргенде, сайттарга киргенде куки эле кандай эле ооба. Ошол сурайт го, бул канчалык коопсуз? Негизи кукини койбош керек. Эгер сиз ал сайт менен толугу менен иштеп, бир нерсе кылам, бир эле маалымат окуйм десеңиз, анда кукини эч качан сактабаңыздар. Куки деген сөз бул сизге автоматтык түрдө маалыматын берип турат, новостиларын чыгарып турат, башкача айтканда сиз менен байланышы болот деген сөз да. Бир эле кирип чыксаңыздар, кукини колдонбоңуздар. Кейинки суроо Майреже.
Мэри Бекешева, жанагы лицензионный Windows сатып алганда, мисалы мен медиа уюмум жок, ошончо кызматкерим жок, мен өзүм үчүн эле компьютерим үчүн сатып ала турган болсом, аны сөзсүз ошол $100 сатып алып туруп, анан 10 компьютерге орнотулчу нерсени бир эле компьютерге орнотуп коем, 9 запаста турат. 9 запаста турат. Ал канча убакытка запаста турат? 1 жылга. Бир жыл убакытта башка компьютерлерге орното берсем болот, Дагы SS Cleaner жөнүндө айтпадыңарбы, үстүнө немени, маалыматтарды үстүнө сактап атып туруп, анан мурункусуна өчүрүп таштайт деп. Ошондо компьютерде немени памятти неметеби, эсин көбүрөөк элейби, элебейби? Жок, элебейт. Ал өздөрүнүн CC Cleaner'дин өзүнүн атайын маалыматы бар. Ошону эле колдонот өчүргөнгө. Ал эч кандай памятти эме кылбайт. Башкача тескерисинче кереги жоктун баарын тазалап алып салып туруп, сизге памятти тазалап берет. Рахмат. Кийинки суроо Орозгүл, Марал. Орозгүл, Марал радиосу. Ошол сайттарды коргоо боюнча WordPress менен жасалган сайттардын коопсуздугуну айтып кетсеңиз, себеби биздин сайтыбыз WordPress менен жасалган. Биз эми керектүү чараларды алганбыз, бирок ошондо деле бизге вирустар келип турат. WordPress же мисалы WordPress мен айтып жакшы эстетип кеттиңиз. Жанагы 2 слайд боюнча можете последний слайд вернуть. Мен көрсөтпөдүмбү 2 сайтты. Ошо так, Cloudflare эмес, экинчиси WordPress менен гана иштейт сайт. Эгер сайтыңыз WordPress'те жасалган болсо, анда ошол жасап бере алат сиздерге. Негизи WordPress деген бул ыкма сайтты түзүү ыкмасы эле да, технологиясы. Бирок ал өзүнчө бир мындай коопсуз программа эмес. Ага сиз кандай WordPress'те жасайсыз, башкасынан айырмасы жок. Толуктоочу, коргоочу тиркемелерди коюшуңуз керек. Deflect CA деген. WordPress'те сайттарыңыздар болсо, бекер жасап берет булар силерге, сактап берет. Анан көбүнө кызыктуу, өзгөчө дагы бир темабыз бар болчу да, бул теманын ичинде бул мессенджерлер, WhatsApp, Telegram, баарын суроосуз пайда болот, кайсынысын угат депчи. Азыр баарыбыз эле Telegram, WhatsApp'ты компьютерге отургузуп алып, маалымат алмашып калбадыкпы? Ошол учурда маалыматтык коопсуздук сакталабы? Сакталат. Эгер сиздер WhatsApp'ты ачсаңыздар, көрүнүп турат защищено сквозным шифрованием деп окуп каласыздарбы? Эгер сквозное шифрование деген болсо, анда коопсуздугу камсыз кылынып атат. Мурун WhatsApp'та жөн эле шифруется деп эле чыкчу. Сквозной деген сөз жок болчу. Эгер сквозное болсо, анда маалымат коопсуздугу камсыз кылынат. Негизи баягы WhatsApp'тагылар чыгып кетип атпайбы, биз телевизордон көрүп калып атабыз, интернеттен чыгып калып атат. Бул жерде билишиңиздер керек, бул эки адам жазышат да WhatsApp'та, экөөнүн бирөөсүнөн кеткен да. Бир гана телефон бирөөгө алдырып койгон, же калтырып койгон бир 5 мүнөткө бир жерде. Өзүң колунан чыгарган да. Марат, жана сканерлөө. Жолдо провайдерде же там Билайн ал жакта эч жерден окуй алышпайт, көрө албайт. Жана сканерлөө программасы бар дейт го, ошо WhatsApp'та киммен сүйлөшүп атканың деле, мисалы веб WhatsApp менен колдонуп калбадыкпы? Компьютерде эмне жумуш кылып атканың баарын сканерлеп жиберип турат деген программаларчы. Вирустарбы? Экранга эмнеңиздер чыкса, ошол көчүрүлүп кете берет. Ошондо WhatsApp, Telegram'дан ошол бирок өзүнүн ичине кире алат. Веб WhatsApp аркылуу. Ошону айтам, мен эгер сиздердин түзүлүшкө бирөө мүмкүнчүлүгү болсо, телефон же компьютер ошондо гана. Бирок жолдо сиздер жөнөтүп, бирөө алып аткан жолдо кармалса, мисалы базовый станцияда же провайдердин серверинде же сотовый компаниянын базаларында болсо, ал жерде калбайт эч качан. WhatsApp, Telegram да калбайт, сигнал да калбайт. Бир гана маселе мен сиздерге сунуштайм, сигнал менен колдонгула. Үчөөнүн эң коопсузурагы бул сигнал. Себеби эмнеде дегенде, Ал жаңы биринчиден. Жаңыдан сырткары биз салыштырабыз да, WhatsApp, Telegram, сигнал үчөөнүн тең функционалын салыштырабыз. Мисалы WhatsApp сквозное шифрование барбы? WhatsApp'та бар, Telegram'да бар, сигналда бар. Бирок сигналда функциялар бар.
1 сааттайын өчүрүп койсо болот, автоматтык түрдө. 1 күндөн өчүрүп сал, чатты тазалап сал, автомат. WhatsApp'та азыр андай жок болуш керек. Эми алар чыгарышат мына. Ошон үчүн сигналда ушундай мүмкүнчүлүк болгон үчүн ошону колдонгула деп айтабыз да. Мисалы сиздерди бир жака чакырса, суракка чакырса, сен жетишпейсиң да. Же жолдон кетип баратсаң, кармап алып кетсе, жетишпейсиң өчүргөнгө. А эгер сигнал мисал кооптуу бир өзүңүздөрүнө маалымат берген адамдарыңар бар, журналисттерде, анын атын чыгарыңар келбейт, ошол менен, ошол чат менен жазылганга ошондой функцияны коюп койсоңуздар болот. Ар бир 10 мүнөт, ар бир жарым саат, ар бир 1 саат өчүрүп тур деп, тазалап тур деп, ушул чатты деп. Ал автоматтык түрдө ушул чатты силерге тазалап турат. Ошондон коруп койсоңор кете бересиңер. Кийинки суроо Эмирде. Туруп. Эмир турмуш сайтынан прослушка тууралуу да айтып өтпөйсүзбү? Ошолор акыркы учурда жана МВД тизме чыгарбадыбы, мынча адамдын деп. Анан дейин дегеним, биздин смартфондор канчалык деңгээлде тыңшоодон сактай алат, анан деги эле кантип сактансак болот? Негизи, эгер сиздер ачык байланыш менен сүйлөшсөңүздөр, Билайн, Ношка, Мегаком, WhatsApp, Telegram аны уга берет. Анда проблема жок. МВД угуп аткан, бул соттун чечими менен угуп атат деп чыкты го, анан ошол сүйлөшкөнүңүздөрдүн баары алар жазышкан. Эгер силер ал жерде WhatsApp, Telegram же сигнал колсоңуздар жаза албайт. Аларга угулбайт. Жана сорум системаны көрө албайт. Анын үчүн дополнительный да бир система. Баары бир бул адамдан кетет да. WhatsApp'ты угуш үчүн сиздин телефонуңузга жеткиликтүүлүк болуш керек. 2019-жылы Кыргызстанда ушундай окуялар болгон. WhatsApp'ты угушкан. Мен жана айттым эле го, экинчи фактор катары SMS-ти колдонбогула деп. Мындай окуя болгон. Адам учуп кеткен Стамбулга. Бул жактагылар билген, саат мынчада самолет учарын. Самолет учту дегенде Билайндан симкасын өчүргөн. Ал номерди башка симкага отургузган. Ал симканы телефонго салган. Киргизгенде экинчи фактор сураганда SMS менен келген. Ошентип ошол телефон, пароль, ошол учетный записке тиешелүү болгон барын ачкан. Копиясын жүктөшкөн. 5 сааттын ичинде жасашкан. Самолет конгондо кайра симкасынын номерин өзүнүн симкасына отургузуп иштетип койгон. Ал билген эмес. Башкача айтканда телефону колунан чыккан эмес. Бирок алмаштырган ошентип. Ошон үчүн эки фактор милдеттүү түрдө туруш керек. Эгер экинчи факторуңуз манжа болсо, сиз Стамбулга учуп баратсаңыз дагы сиздин симкаңызды да номерди башка симкага отургузуп ачса дагы манжаңыз жок, көрө алышпайт, ача алышпайт. Экинчи манжаны сурап тура берет ал. Код дагы ал 4-значный пароль, код тез эле. Кийинки суроо Азамат. Азамат Кызбеков, журналист. Мен суроом мындай да, азыр пароль деген бар да. Сиз билесиңер парольду 1 2 3 4 5 деген парольдор бүт бар эле билебиз. Бирок чын айтканда аябай көп сайттар бар, парольдор көп болуш керек. 20-30. Анын баарын түшүнө албайсың. Балаңдын анан түлөраган ар кайсы парольдор жазып бересиңер, бирок унутуп каласыңар. Азыркы учурда айтып атат биопароль чыгып атат депчи. То есть на биологических своих. То есть возможно это в будущем массово болуп кетеби ушу парольчу. Бул же сетчатка глаза, же колуңдун эме бир эле пароль бүт эмелерге мындай универсальный пароль болуп чыгабы, качан чыгат, ушуну билесизби? Рахмат. Мен мисалы 2007-жылы жүргөндө 2006-жылы телефон, фотоаппарат дегенде оозубуз ачылышты. И Лондондо бар экен фотоаппарат менен телефон деп. Азыр азыр манжа болуп атат, экраны, кнопкасы жок иштеп атат телефон. Ал деле тез келиши мүмкүн. Бирок коопсуздук жакта эч качан эч жерде бир пароль колдонбойт көп нерсеге. Баары бир андай возможность болушу мүмкүн, бирок ал болсо дагы өзүнчө ар бир аккаунтка, ар бир түзүлүшкө өзүнчө пароль турганы жакшы. Кийинки суроо Түмөнбай. Бул жерде көп эле сайт колдонот да. Сайттагы эми логин парольдөрү бар. Биздин эми айтышниктин сунушу ушундай болгон. Мүмкүн болсо сан
тамга анан башка символдорду колдонуш керек үчөөбүз тең деп. Ушул сайттагы паролдордун коопсуздугу канткенде бекем болот, ошол боюнча айта аласызбы? Эң биринчи ошол сиздин айтышыңыз туура айткан. Сан, тамга, символ болуш керек, аралашып. Тамгадагы бирөөсү чоң болуш керек, жок дегенде. Же болбосо баары чоң болуп туруп, бирөө кичинекей болуш керек. Символдордун саны 8ден кем эмес. Жок дегенде 12 символ болуш керек. Ошондо сиздердин паролуңуздар взлом аркылуу чечиш мүмкүн эмес. Ал кинодо көрөтүздөр да менеджер паролей деп коет. Ал отургузуп алып подбирать этип кете берет. Ал жерде да өзүнүн алгоритми бар подбирать эткенде. Биринчи сиз аны подбирать этиш үчүн сиз жөнүндө маалымат чоңултат. Сиздин Facebook'та карайт, сиздин туулган жылыңыз, айыңыз, күнүңүз, сиздин аты жөнүңүз, сиздин үй бүлөңүз, аялыңыздын аты жөнү, ата энеңиздин балдарынын баарын чоңултуп, ошону киргизет системага, атайын программага. Анан ал ошону алганда алгоритм менен коюп көрө берет. Өзү күйгүзүп коюп чай ичип кетип калышат алар. Ошон үчүн сиздердин паролдоруңуздар эч качан бирөөнүн атына, бирөөнүн туулган жылына, бирөөнүн жашаган адресиңизге, Facebook'тагы бир аккаунтуңузга байланбаш керек. Окшош болбош керек. Бир нерсе менен синхронизация болбош керек да. Таптакыр башка нерсени. Сиз мисалы нарында чабан Билл Гейтске тиешелүү бирдекени киргизип койсо паролго, ал эч кимдин өмүрүнө эч качан ою келбейт, ал чабан Билл Гейтс жөнүндө ойлойт экен депчи. Бирок ал тиги жакшы көргөн атын жылкысын эме кылып койсо, аты болсо, ошону пароль кылып койсо, аны тез эле таап алышат. Кийинки суроо, мына эжеке микрофон берип коесуңарбы Түмөнбай? Ордуңуздан туруп. Менин атым Назира, Нарын мамлекеттик университети СММщик. Менин суроом, прослушка болуп атканын кантип билсе болот? Сиздер билбейсиздер. Билинбейби? Билинбейт. Белгилерде жок. Жок. Азыркы ошол ашан айтайын дегем. Кто-то айтат, что-то хрипит, анан шум болуп атат, анан там повтор кетип атат. Жок, это сбой просто, базовый станциялардын эле сбою. Фактически прослушка алганда сиздер аны укпайсыздар. Анткени прослушка алган ыкмалары көп. Биринчиси болушу мүмкүн, тетик жерге машинага туруп алып кармайт. Мисалы, сканерный система бар, маяка келет, могу здание снимать эткен, ушул жерде канча телефон иштеп аткан болсо, бүттүгүн IP адресин чыгарып берет. Анан IP адреске байланган телефон номер бар да, мисалы, Ыдырыс Байкенин телефон номери бар да, аны билет. Ошону тандайт дагы, анан коет. Бул жерден телефон менен база байланышкан ортосуна бир база пайда болуп калат анан. Телефонный станцияга чейин дагы бир өздөрүнүн базасын коет, ошол аркылуу жөнөтөт. Бирок эгер WhatsApp менен же сигнал менен сүйлөшүп атса, 10 база койсо да уга албайт. Кыргызстанда барбы ушундай техника? Бар. Кийинки суроо Тамара эжеке сизде. Марат, анда вот ушу паролдорду кантип сактаса болот? Бир книжкага Эң жөнөкөй, ооба. Тамара эже. LastPass деген Менеджер паролей. менеджер паролей бар. Last LASTPASS. Уксун, бул деген компьютердин гигиенада, кибергигиена. Канчалык биз Ооба. просто прям на русском LastPass, если у вас что, Android или iPhone? В обеих там просто LastPass, если вы на русском напишите, у вас сразу выйдет. Красный, там значок у него красный, 3 точки. Катышуучулар убактуу чектелүү болуп атат да, мисалы YouTube'та Үч деле мүнөт мисалы калыптыр. видео сабактар бар. Эгерде LastPass'ты кантип колдонуу керек тиги тууралуу. Дагы суроолор барбы? Бизде азыр 3 мүнөт калды. Facebook'тагы ошол мессенджер аркылуу жазышкандарыбызды, ошол жердеги үн менен келген сообщенияларды окуп алышы мүмкүнбү башка бирөөлөр? Жок. Facebook өзү кардардык эмес, сквозной шифрование алда колдонот мессенджеринде. Өз мессенджери бар го, ал жерде колдонот. Болгону ошол Facebook'тагылар көрө алат. Тамара Валиева, кийинки суроо. Анан дагы бир суроо, жанагы дос атака деп атпайбызбы? Болгон ошо заказчик ким болуптур? Только догадки.
материал ким тууралуу жазылды эле ошол убакта, ошол кишилер болушу мүмкүн деген. Саламатсыздарбы? Атын айта берем, Матраимовдун жөнүндө материал чыккандан кийин 2 сааттан атака болгон. Именно ошол маалымат болгон. Аны эмне себептен биз мындай жыйынтыкка келгенибиз, анткени бир эле маалымат 7 медиа каналда жайгаштырылганын ошо 7 болгон да. Башкаларына болгон эмес, ошол маалымат турган сайттарга атака болгон. Аны түшүнүү ачык эле айтам. Кийинки суроо. Чоң кыз. Шерин Жолдошбек кызы. Сіздерге жанагы неме деп айтып кетпедиңиздерби? Мисалы, пароль сохранить кылбайса мындай более жакшыраак болот депчи. Анан биз мисалы өзүбүздө интернет жок болгондо клубтарга барып атабыз да кээдечи. Мисалы ал жакта мисалы сохранить этпей парольдор менен чыгып кетип атабыз да кайрачы. Анан бирок ошол жакта сохранить этилип сакталып калышы мүмкүнбү? Ошон үчүн биринчи сиздер мисалы Chrome'ду ачып иштейсиздер да көбүңүздөр. Chrome браузерди ачканда настройкасы бар. Настройкада ошо конфиденциальность, безопасность деген бар, ошол настройкасын карасаңыздар, мен сохранение пароля деген бар. Эгер ошол күйүп турган болсо, автоматтык түрдө сактай берет ошол жерге. Ошону өчүрүп койгон колдонсоңуздар болот. Телефондукундай турбайбы? Телефондордуку дагы мисалы канча бир пароль менен кирсең, ошонун баары сохранить этилип калат экен да? Ооба. Анткени күйүп турат да ошол функцияңыздар. Компьютерде да ошентип. Компьютерде да ошондой өчүрүш керек. Анан режим инкогнито деген бар Chrome браузерде. Ошол эле оң жак бет настройканы бассаңыздар, бир ачкычен, шапкачан бир сүрөт чыгат. Эгер бассаңыздар, Chrome'уңуздар кара болуп калат, темный цвет болуп калат. Ошол сактабайт. Автоматтык түрдө каяка кирип атасыздар, история посещения сайттов деген сактабайт. Ошону күйгүзүп алсаңыздар. Бирок эң жакшы Tor браузерди эле көчүрүп алыңыздар. Бекер Tor деген. Сыртында эмен пиястын сүрөтү менен. Ал жакта IP адрес да көрүнбөйт, Ал VPN менен иштейт. Биринчиден, экинчиден жабык сайттардын баарын ачат. Бизде Кыргызстанда ача албай аткан, мисалы Central Asia, fergana.ru дегенден баарын ача берет. Маалымат болсун. Үчүнчүдөн сиздерди эч ким таба албайт. Сиздер каяктан кирип атканыңыздар көрө албайт. Төртүнчүдөн Google деген сиздерге интернетте болгон маалыматтын 20 гана пайызын көрсөтөт. Эгер поисковикке киргизсеңиздер, интернетте маалыматтын 20 гана пайызын Google көрсөтөт. Эгер Tor менен DuckDuckGo дегени бар, поисковик, ошого киргизсеңиздер, ал 20 эмес сиздерге 50-60%на чейин көрсөтөт маалыматтын. Чоң рахмат. Сессия абдан кызыктуу болду окшойт. Суроолор да көп болду. Кийинки сессияда спикерлерди сыйлайын дагы, аларга убакыт берели. Биздин убакыт ушуну менен жыйынтыкталды. Чоң рахмат. Рахмат чоң. Наргиз эжеге чоң рахмат. Алып барганыңыздар, суроолоруңуздарга рахмат.